Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар. Силер менен алгебра курсун окуп үйрөнүүгө арналган кезектеги теле сабагыбызды баштайбыз. Балдар, билесиңерби, өткөн сабакта мен силерге тапшырмалар берген элем бир нече. Мен бүгүнкү сабакта ошол тапшырмалардын бирөөнүн чыгарылышын көрсөтүү менен баштайын. Анда эмесе экрандан ошол тапшырмалардын биринин шартын окуп көрөлүчү. Мынакей, Айлин бардыгы 29 сом төлөгөн. Эгер бир дептер 5 сом жана бир карандаш 7 сом болсо, анда ал акчасына канча дептер, канча карандаш алды? Урматтуу окуучулар, бул тапшырманын чыгарылышын айтыш үчүн өткөн сабакта силер үйрөнгөн эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдеме жардамга келет. Мынакей, бир дептер 5 сом экен. Мен бир дептер 5 сом экен жазайын. Жана бир карандаш дептердин санын x дейин. Ал анда дептерге төлөгөн акчанын саны 5x сом болсун. Ал эми бир карандаш 7 сом экен. Бир карандаш 7 сом болсо, карандаштардын санын y деп белгилейин. Анда карандашты сатып алууга төлөгөн акча 7y сом деп жазып алалы. Маселенин шартында тургандай, экөөнө биригип канча сом төлөптүр? Дептерлер менен карандаштарды сатып алганга 29 сом төлөгөн экен. Анда бул маселенин шартына ылайык теңдеме түзүп алалык. 5x плюс 7y барабар 29. Мынакей, жалпы төлөнгөн акча 29 сом болчу. Эми бул силер көрүп турган өткөн сабакта биз силерге чогуу карап чыккан эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдемеге мисал катары көрсөтүлдү. 5 жана 7 жана 29 булар сандар, 5 менен 7 коэффициенттер, 29 бош мүчө. Бул эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдемени чыгаруу үчүн алгач эки өзгөрмөнүн бирөөнү экинчиси аркылуу туюнтуубуз керек. Анда келгиле мен x-ти таап алайын. Аны табыш үчүн 5x-ти жазайын. 7y-ти барабардыктын оң жагына алып өттүм. Карама каршы белгиде. Плюс болсо оң жагын өткөндө минус болуп өттү. Көрдүңөрбү? Эми теңдеменин эки жагын тең 5ке бөлүп ийем. Анткени x-тин алдында коэффициент 5 турат. Же 5тен 1ге көбөйттүк десек да болот. 5тен 1ге көбөйтсөм бул жакта x калат. Бул жакта 29 минус 7y бөлүмүндө 5 калат. Мынакей, урматтуу окуучулар, мен эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдемедеги бир белгисизди экинчиси аркылуу туюнттум. Эми бул жердеги x-ти табыш үчүн y-ге өзүм каалаган маанилерди берип көрөйүн. Мисалы үчүн y 1ге барабар болсун. Y-тин ордуна 1ди койсоңор, 1ди 7ге көбөйтсөңөр 7 болот. 29тан 7-ни кемитсеңер 22 калат. Бөлүмүндө 5 турат. Бул жооп боло албайт маселенин шартына. Анткени балдар, биз дептер жана карандаштардын саны жөнүндө сөз болуп атат. 5тен 22 деген бөлчөк сан. Бөлчөк сан дептердин санын же карандаштын санын көрсөтө албайт. Урматтуу окуучулар, эсиңерде барбы? Нерселерди же буюмдарды санаш үчүн колдонулган сандар натуралдык сандар деп аталат. Бизде азыр бөлчөк сан чыгып калды. Демек, бул маселенин жообу боло албай калды. Анда келгиле дагы экинчи бир маани берип көрөлүк. Y-ге 2-ни берип көрөлү. 2-ни берсек, 2 менен 7-ни көбөйтөбүз 14. 29дан 14-ти кемитсеңер 15 калат. 15-ти 5ке бөлсөм, x барабар 3 экен. Мынакей балдар, демек бул жерде y2-ге x 3-кө барабар болду. Эгер y2 болсо, x 3-кө барабар болот дегенди түшүндүрөт. Жогоруда белгилеген учурда дептердин санын x менен белгилегенбиз. Анда x барабар 3 деген сөз, демек 3 дептер сатып алган экен. Y менен карандашты белгилегенбиз, демек карандаштын саны болсо 2 экен, 2 карандаш экен. Мынакей балдар, ушул жерде биз канча дептер, канча карандаш сатып алганын билиш үчүн өткөн сабакта биз өткөн эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдеменин айрым учуру катары карап чыгардык. Эми, урматтуу окуучулар, ушул жерде y2 x 3 болду. Мындан башка да жообу бар болушу мүмкүнбү? Силер өз алдыңарча да текшерип көргүлө. Мүмкүн y3 болушу мүмкүнбү? Же y4 болушу мүмкүнбү? Мүмкүн болсо чыгарып көрөсүңөр, мүмкүн эмес болсо эмне үчүн экендигин өз алдыңарча ой жүгүртүп көргүлөчү. Мен бир гана нерсени эсиңерге салам. Нерселерди же буюмдарды санаганда натуралдык сандар гана келип чыгыш керек экендигин. Анда эмесе, келгиле, биз бүгүнкү жаңы теманы өтөрүнүн алдында мен дагы силерге бир нече сүрөттөрдү көрсөтүү менен баштайын. Мынакей экранда силер бир нече түшүнүктөр тууралуу маалыматты көрүп турасыңар. Биринчи сүрөттө артериалдык кан басымынын индивидуалдык графиги деп турат.
Экинчисинде художник график деп турат. Үчүнчүсүндө керемет банктын иштөө графиги туруп атат. Көрүп жатасыңарбы? Мынакей биринчисинде да график, экинчисинде да график, үчүнчүсүндө да график туруп атат. Демек, силер жашоодо дагы график деген сөздү көп эле угат экенсиңер. Биринчисинде кан басымдын индивидуалдык графигин көрүп турсаңар, экинчисинде художник график. Балдар, көркөм сүрөт өнөрүндө искусствонун бир түрү катары графика деген түшүнүк бар. А графика менен алектенген адамды графиктер дейбиз, же график дейбиз. Ошондуктан художник график деген ошондон келип чыккан. Андан башка банктын иштөө графиги. Анан аягында өткөн сабакта биз өткөн эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдеме турат. Демек, бул төртөөнү бириктирип турган бир түшүнүк бар экен. Карагылачы, төрт сүрөттү түшүндүрүп турган же бириктирип турган бир жалпы түшүнүк график экен. Анда бул эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдемеге дагы график деген түшүнүк, негизги түшүнүктөрдүн бири катары колдонулат экен. Анда эмесе биз бүгүнкү темага өтөлүчү, биз ушул сүрөттө көрүп турган эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдеменин графиги деген теманы өтөт экенбиз. Анда урматтуу окуучулар, жаңы теманы дептериңерге жазып алыңла. Теманы кайталайын. Эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдеменин графиги. Жазып алдыкпы? Эми мен силерге бир теңдемени көрсөтөйүн. Мынакей, эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдеме турат. X жана Y деген өзгөрмөнү көрүп турасыңар, Андан башка коэффициенттер 2, эгер Y эле деп турса 1, анан бош мүчө 3 дегенде турат. Демек, биринчи мен өткөн сабакта силерге үйрөткөм. Эки өзгөрмөлүү сызыктуу теңдемени чыгарыш үчүн бир өзгөрмөгө маани берейин. Мисалы үчүн, X-ка 0 берейин. X-тин ордуна 0 койсоңор, Y барабар 3 экендиги келип чыгат. Анда 0,3 деген бул эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдеменин бир чыгарылышы болот. Андан кийин X-ка дагы бир маани берип көрөйүн. Мисалы үчүн 2-ни берип көрөйүн. 2-ни берсем, 2 жерде 2 4, Y-ди тапсам, 4-тү барабардыктын оң жагына алып өтөм, карама каршы белгиде өтөм, -1 келип чыгат. 2 -1 деген бул теңдеменин дагы бир чыгарылышы. Үчүнчү, X мисалы үчүн терс сан болсун, -1 деген. -1 болсо, X-тин ордуна -1-ди коелу, -2 болот, барабардыктын оң жагына алып өтсөм, +2 болот дагы, Y барабар 5 экендиги келип чыгат. Анда түгөй сан катары чыгарылышын жазсам, -1 жана 5 деген түгөй сан келип чыкты. Дагы бир учурду көрсөтөйүнчү. X-ка мисалы үчүн 3-тү берейин. 3-тү койсом, 2 жерде 3 6 балдар. 6-ны барабардыктын оң жагына алып өтсөм, -6 болот. 3 -6, Y барабар -3-кө барабар болот. Демек, чыгарылышы 3 жана -3. Урматтуу окуучулар, мен экранда эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдеменин бир нече чыгарылыштарын таптым. Ушул жерден бир нерсени эскертип өтөйүн. Балдар, ар дайым эле бүтүн сандар бериле бербейт. Бөлчөк сандарды да берсеңер болот. Мен экран аркылуу өтүп жаткандыктан, эсептөөгө ыңгайлуу жана көрсөтмөлүү болуш үчүн гана бүтүн сандарды колдонуп жатам. Мынакей, эми кайрадан экранды карагылачы. Мен демек эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдеменин бир нече чыгарылыштарын таптым. Эми бул чыгарылыштарды мен Декарттык координаталар системасынан белгилеп көрөйүн да. Ал үчүн мына тик бурчтуу Декарттык координаталар системасын чийдим. Эми бул эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдеменин чыгарылыштарын, түгөй сандарды мен тегиздиктен белгилейин. 0,3 деген координатага ээ болгон чекитти табайын. Мынакей, абсциссасы 0, ординатасы 3, бир чекит. Экинчи чекит, координаталары 2, -1 деген чекитти табайын. Абсциссасы 2, ординатасы -1. Мынакей, экинчи чыгарылышын белгиледим. Үчүнчү чыгарылышты белгилейин. -1, 5. Абсцисса -1, ордината 5 балдар. Мынакей, мен чекитти белгиледим. Үчүнчү чыгарылышын белгиледим. Эми төртүнчү чыгарылышын белгилейинчи. 3, -3. Абсциссасы 3, ординатасы -3 болгон чекит экен. Мынакей, жогоруда силердеги эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдеменин чыгарылыштарын көрсөтпөдүм беле? Ошолорду азыр Декарттык координаталар системасына белгиледим чекиттер аркылуу. Эми ошону туташтырып көрөйүнчү. Мынакей, эмне пайда болду? Түз сызык пайда болгонун көрүп турасыңар. Демек, мындан бул берилген 2x плюс y барабар 3 деген эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдеменин графиги Т түз сызыгы болду. Көрдүңөрбү?
Демек, эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдеменин чыгарылыштарын Декарттык координаталар системасынан белгилеп туруп туташтырсаңар, түз сызык пайда болду. Бул түз сызык бул теңдеменин графиги болуп эсептелет, же бул теңдеменин геометриялык модели деп да коебуз. Кайталайм, урматтуу окуучулар. Эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдемени азыркы учурда чыгарылыштарын белгилеп туруп туташтырсак, түз сызык пайда болду. Бул түз сызык бул теңдеменин графиги деп аталат, же геометриялык модели деп койсоңор болот. Эми анда мен силерге эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдеменин графигинин аныктамасын айтып өтөйүн. Мынакей, эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдеме турат, анданын графиги дегенибиз эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдеменин графиги деп координаталары ушул теңдеменин чыгарылыштары болгон тегиздиктин бардык чекиттеринин көптүгү аталат. Эми урматтуу окуучулар, мен силердин окуу китебиңердеги бир нече тапшырмалардын чыгарылыштарын көрсөтүп берейин. Анда экранга көңүл бурабыз. 1110 номер. Силердин окуу китебиңерден алдым. А чекитинин координаталары 6, 1. Д чекитинин координаталары -1, 3 деген түгөй сандар экен. Ушул чекиттердин кайсылары x - 2y барабар 4 теңдемесинин графигинде жатат деген суроо келип атат. Демек, бул теңдеменин графигинде жатар жатпасын далилдеш үчүн же чыгарыш үчүн мен алгач чыгаруу деп жазайын дагы. Чекитти жазып алайын координатасы менен. А чекитинин координатасы 6, 1. Урматтуу окуучулар, ушул жерден бир нерсени эсиңерге салып өтөйүн. Ушул чекит ушул теңдеменин графигинде жатар жатпасын эки түрлүү жол менен көрсөңөр болот. Биринчиси аналитикалык түрдө дейт. Ордуна коюп көрүп чыгарсаңар болот. X'тин ордуна биринчи координатасын, Y-тин ордуна экинчи координатасын коюп текшерсек болот. Же экинчи жолу графигин түзүп туруп, анан графиктен көрсөңөр болот. Ушул чекит жатабы же жатпайбы? Мен азыр силерге ушул бир тапшырманы эки жол менен чыгарып көрсөтөйүн. Мынакей, эми карагыла. А чекитинин координатары 6, 1 болсо, берилген теңдемедеги X'тин ордуна 6-ны коесуңар, Y-тин ордуна 1-ди коесуңар. Эгер туура барабардык келип чыкса, анда чыгарылышы болот. Башкача айтканда, бул теңдеменин графигинде жатат. Келгиле ордуна коюп көрөлү. 6 - 2 көбөйтүү 1 барабар 4. 6дан 2-ни кемитсеңер 4 барабар 4. Туура барабар келип чыкты. Демек, бул 6, 1 деген түгөй сан бул теңдеменин чыгарылышы экен. Эгер бул теңдеменин чыгарылышы болсо, анданын графигинде жатат деген сөз. А чекити бул графикте жатат. Эми бир экинчи учурун карап көрөйүн. Д чекитин алалы. -1 жана 3 деген түгөй сан экен. Ошол эле теңдемени жазайын да, X'тин ордуна -1ди коёюн, Y-тин ордуна 3ди коелу. -1 - 2 көбөйтүү 3 барабар 4. Демек, эсептей турган болсоңор, -7 барабар 4. -7 4 менен барабар эмес, балдар. Анда бул барабар эмес экендигин эске алып, силер Д чекити бул теңдеменин графигинде жатпайт деп билесиңер. Же бул түгөй сан бул теңдеменин чыгарылышы боло албайт. Урматтуу окуучулар, ушул жерден бир нерсени эсиңерге салам. Жакшы эстеп калгыла. Эгерде чекиттин координаталары ушул теңдеменин туура барабардыкка айландырса, анда ал түгөй сандар теңдеменин чыгарылышы боло алат. А чекит анын графигинде жатат. Эгерде ал түгөй сандар теңдемени туура сан барабардыгына айландырбаса, анда бул түгөй сандар теңдеменин чыгарылышы боло албайт. Жана анын графигинде жатпайт. Эми мен экинчи жолун көрсөтөйүн деп турам. Карагылачы. Мынакей теңдеме берилди. Декарттык координаталар системасында бул теңдеменин графигин түзөйүн. Графигин түзүш үчүн графиги түз сызык болгондуктан эки гана маани берүү жетиштүү. Мисалы үчүн мен X'ка 0ду берейин. X'тин ордуна 0ду койсоңор, Y барабар -2 экендиги келип чыгат. Көрүп жатасыңарбы? Анда мен 0 - 2 деген түгөй санды алдым. Экинчи X'тин ордуна дагы бир маани берип көрөйүн. Чекитти белгилеп койдум. X'тин ордуна 4тү берейинчи. X'тин ордуна 4тү берсем, барабардыктын оң жагын алып өтсөңөр -4 болот дагы 0. 0ду -2ге бөлсөңөр 0 чыгат. Демек 4, 0 деген чекит пайда болот. Муну Декарттык координаталар системасына белгилейин. 4, 0 деген координатага ээ болду. Экөөнү туташтырып койсом, берилген теңдеменин графиги түзүлдү. Эми ушул графикте жатабы, жатпайбы деген суроо берилбеди беле? Мен ошону азыр текшерип көрөйүнчү. Мына биринчи учурда Д чекити графикте жатпайт дейт.
Анда мен текшерип көрөйүнчү. Координатасы -1 жана 3 экен. -1 3 деген чекит карагылачы. Мынакей чын эле графикте жаткан жок балдар. Эми А чекитинин координатасын карагыла. Мынакей 6 1 деген координатага ээ. 6 1. Бул чекитти тапсам, чын эле бул түз сызыкта жатты. Эми келгиле ушул тапшырманы бир сыйра жыйынтыктайын. Мына Д чекити чын эле графикте жаткан жок. Ал эми А чекити мына графикте жатканын көрүп турасыңар. Урматтуу окуучулар, ушул бир эле тапшырманы аткаруу менен мен силерге теңдеменин графигинде жатат, жатпайт деген чекиттерди табуу менен ошол чекиттин координаталары теңдеменин чыгарылышы болор, болбосу жөнүндө маалымат бердим. Анда эмесе эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдеменин графиги деген эмне экендигин айтып өтөйүнчү. Жакшылап көңүл бурабыз. Эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдеменин графиги деп координаталары ушул теңдеменин чыгарылыштары болгон тегиздиктин бардык чекиттеринин көптүгү аталат. Эрежелерди мен кайра кайталап атам. Дагы бир тапшырманы ушул темага ылайыктуу аткарып көрөлүк. 1112 номер Гсын аткарайын деп турам. Мына силерге мындай теңдеме берилет экен. 0,5 y минус x барабар -1 деген. Демек бул теңдемеде мен бир өзгөрмөнү экинчиси аркылуу туюнтайын деп турам. Ал үчүн минус x'ти барабардыктын оң жагына алып өтсөм плюс x болду. Демек 0,5 y барабар x минус 1 чыкты. Чыгаруу ыңгайлуу болуш үчүн мен эки жагын тең 2ге көбөйтүп ийейин. 0,5'ти 2ге көбөйтсөм 1 чыгат, башкача айтканда y калат. Оң жагында 2x минус 2 болот. Мынакей мен теңдемеден бир өзгөрмөнү экинчиси аркылуу туюндуруп алдым. Эми теңдеменин графигин түзөйүн. Ал үчүн мына силер көрүп турган y барабар 2x минус 2ден маани берейин. X'ка маани берем, каалаган 2 маанини. Мисалы үчүн 0ду берейин. X'тин ордуна 0ду бергилечи. 0ду берсеңер 0 менен 2ни көбөйтсөңөр 0 болот. 0 минус 2 бул минус 2ге барабар. 0 минус 2 деген чекитти табышыбыз керек. 0 минус 2 мына мен чекитти белгиледим. Экинчиси x'ка 3'тү берип көрөйүн. 2 жерде 3 6. 6дан 2ни кемитсеңер 4. 3 4 деген чекитти табайын. Абсциссасы 3, ординатасы 4 деген чекитти табам. Мынакей мен эки чекитти туташтыруу аркылуу бул теңдеменин графигин түздүм. Урматтуу окуучулар, биринчиден мен бул теңдемени түзүш үчүн эки гана маани бердим. Эмне үчүн? Анткени силер геометрияда буга чейин өткөнсүңөр. Эки чекит аркылуу түз сызык жүргүзүүгө болот, бирок бирди гана. Ошондуктан эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдемеде А жана Б коэффициенттери 0дөн айырмалуу болгон учурда түз сызык болоорун билесиңер, эки гана маани берип жетиштүү. Кайрадан бул тапшырманын чыгарылышына көңүл бурабыз. Мага берилген теңдеменин графигин түзгүлө десе эмне кылдым? Алгач мен бир өзгөрмөнү экинчи өзгөрмө аркылуу туюндуруп алдым. Анан өзүм эки маани берип, ага тиешелүү y-тин маанилерин таап, чекиттерди координаталык тегиздиктен белгилеп, анан ал түз сызыкты түздүм. Демек бул жерде кайсынын графиги десем 0,5 y минус x барабар минус 1 деген теңдеменин графиги экендигин көрүп турасыңар. Эми балдар, эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдеменин жалпы учурун көрүп турасыңар. Бул жерде А, Б, С'лар сандар болчу. Эгерде А барабар 0 болуп калса, анда бизде 3y барабар 6 деген мен айрым учурун көрсөтүп атам. Демек 3y барабар 6 деген теңдеме берилсе, силер муну эки өзгөрмөсү сызыктуу теңдеменин айрым учуру деп белгиле. Y барабар 2 келип чыгат. Y барабар 2 деген теңдеменин графиги OX огуна параллель болгон график болот. Мынакей Y барабар 2. Кайталайм. AX плюс BY барабар С деген бул эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдеме. А 0 болуп калса, бул айрым учуру болот. Демек Y барабар 2 деген мен мисал көрсөттүм. Сызыктуу теңдеме болот. Мунун графиги OX огуна параллель болду. Кийинки учурда B 0 болуп калсачы. Ага да бир мисал карап көрөйүн. B 0 болуп калса, мисал үчүн 5x барабар 15 деген теңдеме болсун. X барабар 3 экенин көрүп турасыңар. Бул теңдеменин графиги дагы түз сызык болот, бирок OY огуна параллель болот. Көрүп жатасыңарбы? Жакшылап баамдап алгыла. А 0га барабар болсо, график OX огуна параллель болот. B 0га барабар болуп калса, OY огуна параллель болот. Мен жалпы формуласын жазып коеюн анда бул жерге. Мынакей, эми экөө тең 0 болгон учурда эмне болот?
Бул суроо. A 0 болгон учурун көрдүңөр, B 0 болгон учурун көрдүңөр. Эми экөө тең 0 эмес болсо, 0га барабар эмес болгон учурун көрсөтөйүн деп турам. Экөө тең 0га барабар эмес болсо, мынакей айрым учурун көрсөтүп атам. Y барабар 4x мисалда. Мынакей түз сызык болот. Жакшылап көрүп алгылачы. Ax плюс by барабар s деген эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдемеде мен 3 учурду карадым. 4-нчү учурду көрсөткөн жокмун силерге. A 0 болгон учурду көрсөттүм. B 0 болгон учурду көрсөттүм. Жана экөө тең 0га барабар эмес болгон учурду көрсөттүм. Демек аларды A 0га барабар болгон учурда теңдеме кандай жазылат экен карап койгулачы. A 0га барабар болгон учурда 0x плюс 3y барабар 6 түрүндө экен деп элестегиле. Кайталайм. 3y барабар 6 деген теңдемени силер толук түрдө жазгылачы. Эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдеме түрүндө десем 0x плюс 3y барабар 6 экен деп элестеткиле. B 0 болгон учурда 5x плюс 0y барабар 15 экен деп билгиле. Көрдүңөрбү? Эми балдар ушул жерден экранда жакшы карайбыз. A 0 болгон учурду көрсөттүм, B 0 болгон учурду көрсөттүм, жана A менен B экөө тең 0га барабар болбогон учурду көрсөттүм. Дагы 4-нчү учур калды. Ал кайсы учур болду экен? Мен аны сабактын жүрүшүндө көрсөтөмүн. Азыр мен силерге эки өзгөрмөсү бар дагы бир сызыктуу теңдемени көрсөтүп жатам. Мында баяндоо модели. Мисалы үчүн эки сандын суммасы 7ге барабар десе, мына ушундай теңдеме түзсөңөр болот. Кайталайм. Эки сандын суммасы 7ге барабар десе, x плюс y минус 7 барабар 0 деген теңдемени түзсөңөр болот. Бул баяндоо модели. Реалдуу кырдаалды алдым. Экинчиси алгебралык модель болот балдар. Аны x плюс y барабар 7 деп жазып алсаңар болот. x плюс y барабар 7. Кийинкиси эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдеме түрүндө жазылды. Демек x плюс y барабар 7 деген эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдеме. Бул алгебралык модели. Үчүнчүсү геометриялык модели. А түз сызыгы. Башкача айтканда эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдеменин графиги түрүндө. Көрдүңөрбү? Балдар, демек жашоодо алынган реалдуу кырдаалды баяндоо модели болот, алгебралык модель болот жана геометриялык модель болот. Эми мен ушул сабакты жыйынтыктоо астында эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдеменин жалпы учурун жаздым. Биринчи учурда эгерде ax плюс by барабар s эки өзгөрмөсү бар теңдеменин a, b коэффициенттерин жок дегенде бирөө нөлдөн айырмалуу болсо, андан графиги түз сызык болот. Ал кандай түз сызык? Биринчи учурда a 0 болуп калса, анда ox-ка параллель түз сызык болот. Же b 0 болуп калса, oy-ге параллель түз сызык болот. Же нөлдөн айырмаланганда отпайбы? Экөө тең 0га барабар эмес болсо, анда мынакей же өсүүчү же кемүүчү түз сызыктар болот. Эми мен жана силерге жогоруда айтам дедим. Экөө тең 0га барабар эмес, тескерисинче экөө тең 0га барабар болуп калса эмне болот? Мынакей, демек ax плюс by барабар s эки өзгөрмөсү бар теңдеменин ab коэффициенттерин экөө тең 0га барабар болсо, анданын графиги координаталык тегиздик болот балдар. Мынакей a 0га барабар жана b 0га барабар болсо, аныкы координаталык тегиздик болот. Урматтуу окуучулар, мен бүгүн силерге эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдеменин графиги тууралуу маалымат бердим. Эми азыр силерге үй тапшырма берип көрөйүн. Карагылачы. Биринчиси, окуу китебиңерден 1110 номер менен 1113 номерди аткарып көргөнгө аракет кылгыла. Экинчиси, графиги бүт координаталык тегиздик болгудай эки өзгөрмөлүү эки теңдеме түзгүлө. Урматтуу окуучулар, ушул жерден үйгө берилген тапшырманы сөзсүз аткарууңар зарыл эмес. Эгерде силер ошол алган билимиңерди бышыктап же болбосо билгичтиктериңерди калыптандырам деп ойлосоңор, анда экөөнүн бирөөнү аткарсаңар болот. Эгер убактыңар жетсе, мүмкүнчүлүгүңөр болсо, экөөнү да аткарсаңар болот. Же мектепте мугалимдер берген тапшырмаларды деле аткара берсеңер болот. Анда эмесе мен сабагымды төмөнкүдөй бир афоризм менен бүтүргүм келип турат. Экранга карагылачы. Аристотель байыркы грек философу окуучу ийгиликке кантип жетишүү керек деген суроого мындай деп жооп берген экен. Арттагыны күтпөстөн алдыдагыны кубалап жетүү керек дейт. Урматтуу окуучулар, демек артыңарда отурган билимге суусап жете албай отурган окуучу эмес, алдыңарда ийгиликке жетип, жакшы өздөштүргөн окуучулардын артынан кубалап жетүүңөрдү каалар элем. Анда эмесе мен ошо силердин ийгиликке жетээриңерге ишенүү менен сабагымды аяктайын. Кайрадан жолугушканча саламатта калгыла.